Урматтуулар, Siberian Wellness компаниясында жаш кары деби бүт үй-бүлө мүчөлөрү үчүн универсалдуу болгон Vitamama Family сериясы жаралды. Бүгүндөн баштап мен сиздерди ушуну менен тааныштырам. Биринчиси бул цитрустардан алынган пектин сорбенти. Бул эмне жана денебизге түшкөндө кандай кызматты аткарат? Сорбент деген өзүнө соруп алып чыгып кетүүчү дегенди билдирет. Эмнелерди алып чыгып кетет? Бүт жаман жуманды, денебизде жашаган бактерия, мите курттардын, вирустардын токсиндерин, тамак ашыбыз, суубуз, аба менен кирген уулуу, оор металлдардын уулуу заттарын чырмап алып чыгып кетет. Ал эми пектин деген бул биз жеген эле мөмө жемиш, жашылчалардын кабыгында, уругунда кармалган бөлүкчөлөр. Клетчатка. Клетчатканы биз билебиз, жоон ичегибиздеги бактерияларыбызга азык болуп берет, жоон ичегибизди тазалап берет жана сорбенттин ролун аткарат экен бул пектин да. Байкасаңыздар, кээ бир мөмөлөрдүн вареньялары сууюк болот. Канча кайнатпаңыз, канча кумшекер кошпоңуз да, кээ бирлериники коюу болуп, жем болуп калат да. Мына ошол пектиндин эсебинен болот экен. Эң алдыңкы орунда өзүндө пектинди көп кармаган мөмө жемиштер булар цитрустар, алма жана үчүнчү орунда карагат. Сорбенттик кызматты демек ушул пектин аткарат экен биздин продукцияда. Сууга аралашканда эле коюлуп киселге окшоп, анан өзүнө бүт жанагы акыр чикирдин баарын жармаштырып алат экен дагы. Анан сууну көбүрөөк ичип кое турган болсоңуз, баарын тазалап алып чыгып кетет. Эми медицинада сорбенттер өтө кеңири эле колдонулат. Кайсы учурларда? Аллергияда, ууланып калганда, ар түрдүү заттар менен же болбосо тамак аштан кийин да, дарыларды өтө көп пайдаланган болсоңуз, боордогу жүктү дагы жеңилдетиш үчүн медиктерибиз көбүн эсе жана активдештирилген көмүрдү жана энтерозгелди жазышат да. Эң көп жазылганы мына ушул экөө да. Эми биздин пектин сорбенттин ошол экөөнөн кандай өзгөчөлүк, артыкчылыгы бар? Биринчиден, активдештирилген көмүрдү пайдаланган болсоңуздар билесиздер да, чоң бөлүкчөлөрдөн турат. Майда молекулаларга ажыратылбаган үчүн кээ бир ашказан ичегисинде көйгөйү барларга, булар кимдер? Эрозиясы барлар да, ошол слизистая деп коет, ошолору жабыркап калгандарга бир аз терс таасирин тийгизип коет жана балдарга дагы болбойт, жаш балдарга. Энтерозгел болсо активдештирилген көмүргө караганда жакшы болгону бир минус жагы биздин жана жаман бактерияларга менен кошо эле пайдалууну да алып чыгып кетет да. Ошол себептен 15 күндөн ашык жазылбайт. Ал эми пектин сорбентибиз бул өтө жумшак, ашказан ичеге эч кандай зыяндуулугу жок, көйгөйүңүз болгон чакта дагы да. Экинчиден, мунун ичинде клетчатканын 3 түрү болуп атат. Биринчиси ошол пектин, цитрустардан алынган. Экинчиси нокоттун клетчаткасы, ал эмне кылат? Шыпырыгынын ролун аткарат. Жана үчүнчүсү миң тамырдын уругунун кабыгы, псилиум деп азыр аябай популярдуу болуп атат го. Ал пребиотик, биздин бактерияларыбыздын тамагы. Мындан сырткары ромашка кошулган. Табигый номер 1 антисептик, сезгенүү процесстерин басаңдатуучу да. Жана үчүнчү компонент бул ширелер. Биринчиси брусниканын ширеси. Ал эмне кылат? Жүрөк кан тамыр системасына жакшы таасирин берет да. Холестеринди айдап чыгат. Ал эми ит мурундуку болсо, ит мурундуку витамин Сга бай дагы иммунитетти көтөрүп берет экен да. Ушул эки мөмөнүн ширесинин айынан пектин сорбентин ичкенге өтө жагымдуу, кычкыл даамы бар. Жана ошол мөмөлөрдүн даамы келген үчүн кыйналбай эле ичесиз. Балдарга дагы жакшы экен да. Кимдер үчүн экен демек? Биринчи кезекте ичи каткан балдарыңыз болсо, куртка шексинип атсаңыз, же болбосо анализдерден чыкты курт да,
Тамактын алдынан жарым саат же 1 саат мурда ичиресиз дагы. Ошол муну ичип аткан убакта көбүрөөк суу пайдаланасыз да. Экинчи, аллергиктерге да. Кандай гана аллергиянын түрү болбосун, муну программага кошуңуз дагы узагыраак ичесиз. 2-3 ай сөрүп ичиңиз. Жүрөк кан тамыр системасында көйгөйү барлар айтып өттүм. Жанагы ширелердин айынан бул холестеринди дагы азайтат экен. Боордогу дагы жаман майлардын өт аркылуу чыгып кетишине жардам берет. Ошондой эле бул жанагы денени жалпы тазалап, боорду жеңилдеткенге жардам берет да. Мен азыр ичип атам. Кантип? Эртең менен гана ичинде кашыгы бар 10 граммды 2 кашыкты жылуу сууга аралаштырып тез эле эрип кетет экен да. 1 саат мурда ичип, анан кайра эртең мененки тамакка чейин көбүрөөк сууну ичип коюп атам да. Өзүм эмнени сезип атам, ошол иштин келүүсү жакшырганын да, аябай энергиялуу болуп калганын. Энергиялуу болдуң деген демек токсиндерден тазаланып атасың деген. Аябай сунуштайм. Ар бир үй бүлөгө керектүү болгон must have продукт.